Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Ноокаттын центрине жакын жайгашкан Үч Кемпир айылындабыз бул чыгарышта. Үч Кемпирден достор, алдыңыздардагы таңга көктүн бир толугураак маалыматын жеткизебиз. Бул чыгарылышта алдыңыздардагы көк ат менен дагы бир өспүрүм чыгат. Өспүрүм, сиздерге бир толугураак маалыматын жеткизүүгө келдик. Эгерде аттар жақса достор, алдыдағы номерлерге байланышқа шығып, ал эме класс деген белгіні басып, содалашып, балашып көрсеңіздер болады. Ат туралы Қасымбек өзі толығырақ маалыматын береді. Қасымбек, ассаламу алейкум. Денсаулық іштер жақсы ба? Тыншсың ба? Машалла. Қасымбек өз бүгін қызматтабыз, көз, қызматтабыз иншалла. Достор, бұл Россияда бір есі, бұл аттардың есі Россияда азыр құчырда. Кеңири номерин калтырабыз өзүнүн, содалашып, баглашып көрсөңүздөр болот. Чыгарылыш тууралуу бүгүнкү чыгарылышта ошол аттардын маалыматын Касымбек өзү жеткизет. Касым, аттын жашын айт биринчи. Жашы 5 жашар. 5 жашар. Бою 1.70 тебасы деп болот. 1.70-тин үстүндө чыгып берет бою, Касым, бул атты неге минбедик, ошону айтып кой. Бирок акам Россия таштап кетти, акасы кетип атат. Такалар жок. Миниш керек, Такалары жок, Жок, такалар жок. Такалары жок, миниш керек. Чындыгында такасы жок экен достор, Көп туруптур, туяктары өсүптүр. Өзүңүздөр бир келиштирип, карап иншалла жакшы бир ат кылсаңыздар болот. Бою чындыгында бийик. Мен мындай жанына бир барып, чамалап көрөйүн. Жоош бекен өзү Касым? Жоош кармаган. Достор, бою 1.70-тин үстүндө чыгып берет. 75-тин тегерегинде чыгып калышы мүмкүнбү Касым? Алла билет ака. Достор, сиздерге айландырып көрсөтөйүн. Анан буга улай дагы бир Европа тай бар, Касым, Кулум той бар, Европа. Азыр сиздерге анда көрсөтөбүз. Жакса содалашасыздар достор, баалашасыздар. Анаке. Путу башын жакшы кылып көрсөтөйүн. Эч бир жеринде ишиги жокпу, Касым? Такка калыш керек, Аябы такка калыш керек, Көп туруптур, Миниш керек. Жакшы. Мүнөзү жоош, Жок, Жебичи. Жок. Жебичи жакшы, Зор ака. Ана. Касым, мунун баасы кандай экен? Баасын айттыбы? Баасы акам билет энди. Келишим баада, Мына достор, баасын иншалла келишип, содалашып, балашып көрөсүздөр. Чындыгында бою 1.70 үстүндө чоң ат экен. Баасын эми аттын жанында болгонумда өзүм бир баа айтат элем, атты барып көргөн адам баалашсын дейт. Атты келип ошо адрести айтат, атты келип көрөсүздөр иншалла. Баалашып, содалашып көрсөңүздөр болот. Бул биринчи номердеги болду. Баасы келишим баада. Экинчи номерде дагы бир келишкен өспүрүм бар, аны дагы көрсөтүүнү баштайлы иншалла. Достор, экинчи номердеги өспүрүм дагы келди иншалла. Бул өспүрүмдүн энеси дагы энеси Польша экен. Азыр ичкерде энеси турат. Быйыл кулуну менен дагы турат. Бул былтыркы баласы болуп калды ушунда. Касым, бул ушунда жаш туралы 1 жаш болуп калабы? 1 жаш ака. 1 жаш болуп калды, Бул энесин ичкерде көрдүк экөөбүз, Энеси быйылкы кулуну менен турат даже, 1 жашар экен. Бул ошондо Польша болуп калабы? Европада жапıyor. Энеси Европа жылкысы экен да, көрүп атабыз. Буну дагы эми ушул Польшага коюлуп атасы Польша болсо керек. Мына достор, көрсөңүздөр болот. Азыр сиздерге бир казыктарын көрсөтөйүнбү? Казыктары мына бай билектерин жоонугун көрдүңүздөрбү? Келечекте ат боло тургандан иншалла. Манеке, тик туяктар. Палван туяктар иншалла. Мана. Ушунун бою канча чыгат, Касым? Бою неме токсунсуң, 1.50-нын үстүндө чыгып калат экен, 1.50-нын тегереги достор. Бастырыш түз бастырыш, Касым. Чода, мына достор. 1 жашар Польша таза бир Польша жылкысын издегендер көрсөңүздөр болот. Денсаулык жебичи баары жакшы экен.
Баасы дагы достор жөндөй баа коюлат, эми баалары чындыгында бунуку дагы айтылбайт экен. Келишип, мындай бир содалашып, үйүнө келип, ушундай эшикке сыртка алып чыгып, көрүп, ушундай жерде барака кылып содалашсаңыздар болот экен. Баасында жатканда келишим баада болот. Содалашып достор баалашып көрүңүздөр. Айтылган баасынан кемдери сөзсүз болот. Содалашыңыздар. Касым мундагы баасы сыр болуп калды ушунда. Сыр болуп калды. Касым анда акам, иштерге ийгилик. Содаңарга барака иншалла. Бир жакшы клиенттергесин, өспүрүмдүн бир сынуусун издегендер келиңиздер иншалла. Көрүңүздөр достор.